17 жыл мурун мен маселе көтөргөндө азыркы шахмат бетиндей болуп жайгашып калган үйлөрдү акырындап сатып алышып, уламдан улам бери жылып келе жатканын көрүп айткам. Бирок ал кезде мени эч ким уккан эмес. Мен көз ачык эмесмин. Терең ойлонгон адамга азыркы күнү болуп жаткан окуяларды талдап туруп эле 10-15 жылдан кийин кандай болорун туюп билип койсоң болот. Кумтөр темасын көтөргөндө деле ошол жылдары бизге өтпөсүнө көзүм жеткен. Анткени мафия күчтүү эле. Бирок 10-15 жылдан кийин акыры бизге өтөөрүн ошондо эле көргөм. Курманбек Бакиевке чек ара маселеси менен эле эмес, оштуу убактылуу борбор кылып, чек ара маселелери чечилгенге чейин президент, өкмөт, парламент баш болуп 5-6 жыл ошол жакка барып иштеп туралы деген сунуш айткам. Бул сунушумду парламентте да көтөргөм. Ошондо мени түндүктүк туугандар түштүктүктөргө жагынып атат деп жаман көрүшкөн. Бирок менин максатым ал кезде түштүктүктөргө жагыш эмес эле. Жалпы мамлекетибиздеги проблема алдын ала чечилсе деген ой максатым бар болчу. Ошондо Курманбек Бакиев: Садыр, мен өзүм түштүктөн болсом, Акаевдин ордуна келип отурсам, анан борборду Ошко көчүрүп кетсем, түндүктүктөр туура эмес түшүнүшөт. Бул маселени көтөрбөй эле койчу, суранам, деп болбой койгон. Ал эми талаш жерлерди берип эле салып, маселени чечип салбайсызбы деген сурооңузга. Мен мурдагылардай жерлерибизди бере салып эле, маселе чечип салгыдай аттарын атагандан да жийиркенип турам. Саткан эмесмин. Тескерисинче алар берип жиберген жерлерди кайра алып жатабыз. Жакында кайсы жерлер кайтарылганы ачыкка чыгат. Ар бир сантиметр жер үчүн ар бирибиз кашыкканыбыз калганча күрөшүбүз керек. Кыргызстандын жерлери сен экөөбүздүн менчик жерлерибиз эмес. Деп эле кармата салгыдай. Бул жерлерибиз үчүн ата-бабаларыбыз дагы канын, жанын аяган эмес. Биз дагы аябайбыз. Келечек муун дагы аябаш керек. Анткени биз ата-бабалардан ар бир карыш жерди келечек муунга мурас катары өткөрүп беребиз деп карыз калганбыз. Сенин да, менин да жерим эмес. Миңдеген жылдарга учугу улана турган келечектеги кыргыздардын жери.